Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Женева шаарына жумушчу сапарынын алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун Европа экономикалык комиссиясынын өзү төрагалык кылган регионалдык форумунун жабылышында жыйынтыктоочу сөз сүйлөдү. Өз сөзүндө Эдил Байсалов Россиянын эл аралык уюмдарга катышуусун токтотуу аракетине каршы чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары комиссияга мүчө 56 мамлекеттин делегациясын комиссиянын чыгыш менен батыштын ортосундагы кызматташтыктын көпүрөсү катары ишинин тарыхый мандатын сактап калууга чакырды. Пользуясь моей привилегией председательствующего, хотелось бы призвать Төрага катары мен сиздерди Европа экономикалык комиссиясынын өзгөчө ролун жана мандатын сактап калууга жана коргоого чакыргым келет. Бардык трагедиялуу жагдайларга, тараптардын позицияларынын кагылышына жана эмоциялардын күчөшүнө карабастан, биз Бириккен Улуттар Уюму, Европа экономикалык комиссиясы, диалог аянтчасы жана кызматташтык көпүрөсү катары сактап калышыбыз керек. Акыркы 75 жыл ичиндеги чыңалуу мезгилдеринде биздин өлкөлөр уюмдун өзгөчө мандатын жогору баалап келген. Комиссиянын негизги мүчөлөрүнүн биринин катышуусун чектөө баарыбызды чектейт. Белгилей кетсек, Бириккен Улуттар Уюму Европа экономикалык комиссиясы 1947 жылы 28 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык жана социалдык кеңеши тарабынан аймактын ичиндеги экономикалык ишмердүүлүктү өнүктүрүү жана экономикалык байланыштарды чыңдоо максатында түзүлгөн. Бириккен Улуттар Уюму Европа экономикалык комиссиясы Бириккен Улуттар Уюмунун 5 аймактык экономикалык комиссиясынын бири болуп саналат жана башкы кеңсеси Женевада жайгашкан. Жумушчу тилдер катары француз, англис жана орус тилдери саналат. Уюмга 56 мамлекет, Европа өлкөлөрү, АКШ, Канада, Түркия, Израиль, Борбор Азия өлкөлөрү кирет. Кыргызстан 1993 жылдын 30 июлунда комиссиянын толук кандуу мүчөсү болгон.